Бир пил бар экен. Пилди ичке эле жип менен байлап коюптур. Пил кандай? Пил ал тросты үзүп кетет. Ал чынжырды үзүп кетет. Бирок ошол жипке байлап койсо козголбой турат дейт. Анан таң калып сурап турду, бул пил го. Бул зым мындай турсаң чынжырды үзүп кетет эле десе, мынтип койтмуш. Сырын айтып берейинби, айтып бер. Кичинекей кезинде байлаганбыз дейтмиш. Ошондо аракет кылып көрдү, тартып көрдү, үз албады. Ошондон бери ишенип алган. Үз албайм деп, анан жыргап жүрөбүз деген экен да. Биз дагы балдардычы, эшексиң, адам болбойсуң, чочкосуң, эки коем, сенден эчтеге чыкпайт деп ишендирип коет экенбиз. Анан генийлерибизди өзүбүздүн колубуз менен, тилибиз менен өлтүрүп коет экенбиз. Ошон үчүнчү балдарды жакшы сөздөр менен духун көтөрөлү, ачалы, потенциалын ачалы. Мындай балага чоң кишидей сүйлө дейт, бирок чоң кишидей жооп күтпө дейт. Ошон үчүнчү өзүбүздүн бактыбызды Аллах Таала өзүбүздүн колубузга берген. Өзүбүздүн тагдырыбызды Аллах Таала өзүбүздүн колубузга берген. Кээ бир тагдыр бар, өзгөртө албайсың, боюңду өзгөртө албайсың, мурдуң кыска болсо узарта албайсың. Бирокчу Аллах Таала сени араккор болсун деп, жалкоо болсун деп, бирин-бири ушактасын деп жараткан эмес. Буларды өзгөртсө болот. Эмгектенсең эле Аллах Таала берекетин сөзсүз берет. Ошон үчүнчү жанагы пилдей болбой өзүбүзгө ишенген эл бололу.